Мында чогулгандар Ош Ноокат Кызылкыя каттамында каттаган айдоочулар. Алар такси каттамдарын авто бекеттен эмес, Кулатов Кичи районунан жүргүзүү талабын коюшууда. Буга чейин шаар мэри аймактарга кетүүчү каттамдардын баарын иретке келтирип, Ош авто бекетине жылдырган. Бирок айдоочулар эл ал жака барбай жатканын жана чыгымга учураганын айтып жатышат. Адам жоқ та, адам жоқ, адам алыс таксовать ете албай калды. Ошого мүмкүнчүлүк болсо мэриядан специалисттер жардам береби. Же бир кичинемде бир Кызылкыя, Ноокат, Кадамжай, Баткен кете турган жакка, ошол маршрут кете турган багытыга bir жердин да bir бөлүп берген болсо, биз тартип сактап, тазалык сактап, ошол жерде таксовать эткенге bir мүмкүнчүлүк түзүп берсе да мынакей. Кат үстүндө да жаздык. Ошого элде топтолуп, полный Ноокат такси, Кызылкыя такси топтолуп келип, ушу 5 тат кылып берсин бир жерге. Ошол жакшы. Ушу элди көйгөйүн чечкенди келдик. Бул жерде пассажирлер, клиенттер ham кыйын болуп атат. Адам алдырып атат. Олар 2 саат, 3 саат туруп калышып атат остановкада. Авто бекетте айдоочуларга жана жүргүнчүлөр үчүн шарттар каралган. Жергиликтүү бийлик аны негиз кылып, айдоочулардын жер ажыратып берүү талабын четке какты. Анткени башаламан ар кайсы жерде орун алган каттамдар шаарда башаламандык жаратат. Адам жок, кайтып келип атам. Мен дагы айтып атам. Автовокзалда бар, ошол жерден каттагы. Жолда болбойт, турбайсыңар. Турбайсыңар жолда. Башка жерде место бериңиздер, турбай. Башка жерде автовокзалда орун бар. Автовокзалда тынчтык жок. Биздин территорияны бүт элеп алат, даже өзгө парковкага албай калат. Bir жылдан бери чечпедиңиз, быйыл да кайрылып атабыз деген маселелерди коюшкан. Ошонун негизинде атайын чечим кабыл алынып, буга чейин өзү бир эле ушул жер калган болчу. Шаардын бардык аймагындагы такси кызматын 1-мартка чейин, 2024 1-мартка чейин киргизип бүтүү маселеси да көтөрүлгөн. Кайрадан бул нерсени дагы мэр талапты коюп, бул маселени жөнгө салып, бардык шаардык каттамдар, ички жана тышкы болобу, бардык Ош авто бекетинен гана жүргүзүлсүн деген чечим чыгарды. Анын негизинде протоколдук тиешелүү тапшырмалар тиешелүү ишканаларга берилди. Авто бекетке барбаган айдоочулар Кулатов Кичи шаарчасында уурданып жүргүнчү алууга аракет кылышат. Унаалардын кыйма-чийме каттамы ал жердеги жашоочуларга дагы кооптулук жаратат. Мындан улам тургундар Ош Ноокат каттамын көчүрүү керектигин айтышат. Мисалы, ар жерде баарыбызга закон бирде, тартип болуш керек да. Мына жерде чоң катта мектеп бар, 3 садик бар. Мына жерде коопсуздуктан ары бери өткөндө канча деген пакшена ушу балдарды уруп кеткен, адамдарды уруп кеткен болот да. Эми ушу законго башыйып, кайер десе автовокзал десе автовокзалга барыш керек да. Анан үйүнө Кызылкыя Ноокат үйүнөн келип алып кетпейт да. Вокзал деди, вокзалга ошол жерден алып кетиш керек. Кооптуу дагы болот, анан машина көп маалы да азыр бир жерге машина коюш да кыйын болуп калды. Ошолор туруп алат да, мана остановкада турсаң, сен кете турган неме келип калганда, жанагы маршрутка. А булар туруп алган. Анан өтүп кетет, кийингисиге күтөсүндө болуп, булар баары бир элин тоскоолдук кылат экен биздин жашообузга. Атайын тияка жакшынакай автобекет сонун кылып койду. Определенный жерден кетиш керек, чубалып жүрбөстөн. Бул жерде аварийный ситуация кылып коюшуп атат. Мен абдан туура кабыл алам, ошол эле автобекеттен кетишсин. Үйрөтүш керек буларды. Учурда аталган жайда жол тыгыны дагы күч, кырсыктарда тынымсыз орун алат дешет. Автовокзалдан сырткаркы жерде адам ташыгандарга 3 000 сом айыппул салынат. Ошо негизинде азыр катуу иштери жүрүүдө. Булардын баардык ошо шарттарын түзүп берген Ош шаарындагы автобекетке жылдыра ал десек, булар өз билемдик кылып жылбай атат. Андан сырткары булар туура түшүнүш керек. Булар мыйзам чегинде ошол жүргүнчү ташуучу унаанын өзүнүн тиешелүү жобосу болуш керек. То есть ошо техникалык кароодон өткөн, ошо патент алуу, булар эч кандай жоопкерчилик жок. Ошон үчүн булар жылдырып автобекетти көзөмөлдөш керек. Кандай унаа жылып атат, кандай абалда жылып атат. Ошон үчүн Ош шаарынан аймактарга жүрүүчү автобус, такси каттамдарынын баары автобекеттен гана жөнөшү керек деген талапты жергиликтүү бийлик буга чейин да коюп келген. Ага ылайык өткөн жылы автобекетте толук шарттар түзүлүп, оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Белгилей кетсек, аймактардан калага күнүнө 200 000ден ашуун машина кирип чыгат. Алмагүл Эркебай кызы, Асидин Турганбаев, Ош ТВ.